Кыргызстан менен Россиянын алакасы жыл сайын бекемделүүдө. Быйылкы жылдын 3 айында соода жүгүртүү 15% өскөн. Өнөктөш өлкөнүн жогорку окуу жайларында жыл сайын 400 бюджеттик орун кыргызстандыктар үчүн бөлүнөт. Буга катар эки мамлекеттин ЖКК, ШКУ, КМШ уюмдарынын алкагындагы кызматташуусу бекемделип келет. Кенен кийинки материалда. 12 июнь Россиянын суверендүү мамлекетке айланган күнү. Туура 30 жыл мурун өз алдынчалыкка ээ болгон. Ал эми Кыргызстан менен Россиянын дипломатиялык байланышы 1992 жылы башталып, жыл сайын ымала бекемделип келет. Учурда Россия жакын дос, башкы стратегиялык өнөктөш. Россия Федерациясы негизги стратегиялык өнөктөшү катары жакшы карым-катнаш маселелери жолго коюлуп ишке ашып келе жатат. Эми эң адегин алып карасак, эң биринчи кезекте биздин өлкө үчүн экономикалык соода байланыштары. Эки элдин достугу кылым карыткан. Аны дагы да арттыруу максатында бул жыл Кыргыз-Орус эри-шаркак жылы деп белгиленген. Анын алкагында 200дөн ашуун иш-чара өткөрүү мерчемделген. Тилекке каршы пандемиядан улам саамалыктар онлайн өтүүдө. Очень надеюсь, что уже в июле будут возможности взаимных поездок. Орус-кыргыз алакасынын маанилүү багыттарынын бири маданий гуманитардык кызматташтык. Тилекке каршы эки элдин канаатташ жылынын алкагындагы иш-чаралар онлайн өтүүдө. Июль айында аба каттамдары жанданып, Петербург, Ысык көл, Бишкекте пландалган форумдар өткөрүлөт деп ойлойм. Түзүлгөн кырдаал Кыргызстан менен Россиянын кызматташуусуна тоскоол боло алган жок. Соода жүгүртүү 2020 жылдын алгачкы 3 айында 15%га өстү. Мы, конечно, хотели бы больше видеть инвестиций российских в Кыргызстане. Россия менен Кыргызстан экономикалык багытта ишенимдүү өнөктөштөр. Ага катар бизди ЕЭ биримдиги да байланыштырып, пандемияга карабастан быйылкы жылдын биринчи кварталында товар айлантуу 15%га өстү. Мындан ары да эки тараптуу жана ЕЭптин алкагындагы кызматташууну улантуубуз маанилүү. Товарларды тоскоолдуксуз жүгүртүү үчүн жаңы туруктуу механизмдерди издешибиз керек. Ал арада Кыргызстанда чыгарылган продукцияларды Россияга экспорттоо өр алууда. Өзгөчө айыл чарба азыктары өнөктөш өлкөнүн рыногунда өз ордун бекемдеп келе жатат. Сельхозпродукция, она прежде всего идет в российские регионы. Ну, это мы можем взять вот. Ушу тапта бизде чыгарылган айыл чарба продукциялардын басымдуу бөлүгү Россиянын региондоруна экспортталат. Алар Сибирь, Урал федералдык округтары. Мындан улам Москва, Бишкек эле эмес, башка региондор менен дагы кызматташтыкты арттыруу керек. Регионалдык алаканы бекемдөө маанилүү. Аны пайдалануу менен биргелешкен өндүрүштөрдү ачууга болот. Ишкерлер Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунан колдоо табууда. Анын каржылык көмөгү менен ишкердик субъекттери бутка туруп, ата мекендик өндүрүш өнүгүүдө. Быйылкы жылдын биринчи кварталында 178 долбоор жактырылды. Анын каржылык суммасы 22 миллион долларды түзөт. Май айында болсо, аталган фонд насыялоонун көлөмүн көбөйтүп, шарттарын жөнөкөйлөштүрдү. Кыргызстан менен Россия билим берүү жаатында да тыгыз кызматташууда. Жыл сайын 16 миңдей кыргызстандык Россиянын аргыл окуу жайларында билимин тереңдетет. Жылына 400дөй мекендеш коңшу мамлекетте бюджеттик негизде окуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Мындан тышкары Орус Славян университетинин иштешүүсү боюнча келишим бар. Мындан тышкары быйылкы жылы курулушу башталган Ломоносов атындагы мамлекеттик Россия университетинин филиалын ачуу жөнүндө меморандумдагы азыр иштелүүдө. Андан тышкары Газпром мектеби боюнча дагы келишимдин алкагында иштешебиз. Кыргызстан менен Россия стратегиялык өнөктөштөр. Эки мамлекет ЖКК, КМШ, ШКУ, Евразия өкмөттөр аралык кеңеши жана башка ири уюмдарга мүчө. Алардын алкагында мамлекеттик жана өкмөттөр аралык деңгээлдеги 150дөн ашуун келишимдерге жетишилген. Экстремизм, терроризмге каршы турууда бирге машыгууларды өткөрүп келишет. Аскердик техникалык кызматташтык бекем. Ал эми Орусиянын аймагында Кыргызстандын, өлкөдө Россиянын жылынын белгилениши узак убакыттан бери далилденген достуктун, ынтымактуу мамилени жана стратегиялык өнөктөштүктүн далили. Жазгүл Сейдахматова, Мадина Низамова жана Дил Абубакир уулу, ЛТР Бишкек.